катана жанындасыз? Күндө ушундай, ушу жанынан чыкпайм. Ушу дайыма ошо жанында. Анткени бир аз метсең эле издейт. Каяка кеттиң деп. Яны өзүм да чыкпайм жанынан. Ушинтип күн кечирип атабыз. Биз сүйүү жок деген жок. Биз Байкең экөөбүздүн ортосунда сүйүү пайда болду да. Ошодон улам ушинтип бири-бирибизди сыйлап, мени мынакей бачыш дегенден эч ишим эткен жок. Чекеме бир да четкен жок Байкең. Мен эч жаман жагын эч көрө албайт экенмин ушу Байкеңдин. Анан ушуну кантип мен отурам монтип. 2ден баштап 5ке чейин уктап отурасыз. Уктабайм да. Телефонума тартып койгон бүт. Отурам, түшөттү күзүп алып, ошо. Жатып уктай албайм. Ям аңтарылат, кускум келет, ыткытам. Ыткытканда вообще токтой калат да. Ошол бир берекет пайда болду да. 6-чы химиядан пайда болду. Менин жолдошум кандай адам деп нетсем, менин жолдошум билбейм, дүйнөдөгү эң жакшы адамдардын катарына кирет. Мен билбейм, мен Байкең эгер неметип кеткен мен эч өзүм элестете албайм. Мен даже жашоо токтоп кала тургандай сезилип берет да. Мен ушу Байкең менен эметсең. Ушул экөөбүз ушунчалык бири-бирибизди жакшы көрүшүп баш коштук да. Мындайча айтканда, баягы кээ бирлер айтат. Күндө ушундай перевозка кылмай экөөбүз. Шерин бир күндө бир 2 жолу метип калбаса ачышы ооруп турат. Ушинтипчи. Анан биягы ичим эзилип кетти деп, кээде трубаларын алып салса болот эле деп ичим эзилип кетти дейт. Анан ага трубаны алган болбойт экен. Пока өтүп чыгып туруш керек экен бу жерден. Антпесе саргайып кеткен вообще. Денеси билирубин көтөрүлүп кетет деп айтат экен. Анан ичи да көп турат. İçteş. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Мен бүгүнкү күндө мына азыр Болот Байкенин жанына келип отурам. Фатима эже экөө кайрылгандарына бир канча күндөр болуп калды. Мен өткөндө да чакырганда келе албай калып жатам. Бирок достор, бул менен эмне айткым келет бул видео мененчи. Жөн эле түрүп эле мынтип өткүзүп койбосоңуздар. Азыр эжекем сүйлөп, Байкем айткандай карагылачы достор. Мындай бир канча адамдардын арасында мындай бир эки жүрөк, бир жүрөккөдөй болуп табышат экен. Кудайдын буйругу менен, жазмышы менен мындай бир сонун күндөр өтүп жаткан күндөр кайсыл бир күнү токтойт экен. Токтойт экен да достор. Бирок ошол токтогонго чейинки биздин жашообуз маңыздуу болсун үчүн Кудайдан тиленет экенбиз. Азыр мына Байкем отурат, мына Болот Байке. Мына оорусун азыр айтса просто сөз жок да, кыйналып аткан кыйынчылыгы достор. Кимибиз эмне менен алектенип атабыз. Бирөөбүз бизнесте жүрөбүз, ар тармакта жүрүп жатабыз жашоонун агымында. Бирок ал агымда дагы биз өмүр бою жүрө бербейт экенбиз достор. Байке дагы жашынакы болуп туруп, ал күчтүү күч-кубатта туруп, үй бүлөсүнө тирек болуп жаткан Болот Байке бүгүн оору, жаман оору алсыратып туруп мынтип төшөккө жаткызып койду достор. Уйкусун алып койду. Мына ушундай акыбалда жатат. Анан ушул акыбалды менин колуман келген ушул эми мына Байкем жанына келип колдон келишинче мына ошо экран алдындагы реквизиттер ушул үй бүлөгө таандык, өздөрүнө салгыла. Башкага мындай ишенбегиле. Только ошо видеодо бизде чыккан видеолорду башка каналдардан чыкканда мен айта албайм, ага жооп бере албайм. Ушул бизден чыккан сиз көрүп турган Эмбанк эмне деп чыгат эже? Эмбанк 708 98 16 38 Фатима Ж деп чыгат. Фатима Ж деп чыгат экен, Эмбанктан салсаңыздар. Бул Фатима Ж деп чыкса эч ойлонбой эле, күмөн санабай туруп эле ушу эжеге келип түшөт, салсаңыздар болот. Жолдошумдукта бар. Анан сиздики Эмбанк бар, Ким деп чыгат эле? Болотбек деп чыгат. Болотбек деп чыгат. Болотбек эмне деп чыгат? Б деп чыгат, Болотбек деп чыгат. Ооба, Болотбек Б деп чыгат. 704 98 16 38. Мына ушул номерди угуп, анан кайра ошол Эмбанкка ошо салып койсоңуздар достор. Азыр бул Болот Байкечи, мынакей бир үйдө канча майыптыгы бар, мына эмели балдарды багып,
чоңойтуп аткан агабызга бүгүн жардам керек. Өзү кайра өзү муктаж болуп калды. Муктаж адамдарга жардамын берип, болгон күчүн жумшап турган Болот байке бүгүн элдин жардамына муктаж болуп атат. Намыс деген намыс экен. Кыргыз деген бизди аталарыбыз намыстуулук менен чоңойткон да. Азырына Болот байке намыстанып видеого чыкпайынчы деп болгон өзү күчүн жумшап келип, бирок мындан нар жагына жол таппай. Бүгүн карайлап калып атат. Карайлап турат. Ошого карайлап турган адамга кол сунгандык бул Кудай астында эң чоң соопко ээ болорубуз белгилүү. Ошон үчүн мен ишенем, Кудай буюрса сиздер кол сунасыздар, кол сунуп коюңуздар. Видеону бөлүшүп койгула, намазда дуа кылгыла, Кудайга шүгүр кылгыла, бир туугандар, мекендештер. Биз баарыбыз Кудайга шүгүр кылайлы. Басып туруп жүргөнүбүзгө шүгүр кылып Кудайга рахмат айтайлы. Турган жашынакай ден соолугубуз туруп бир күн жумушубуз болбой калса наалыбайлы. Жөн эле басып туруп ушул өмүрлүк жардын жанында отургандыкка, балдардын жанында отургандыгыбызга, жашынакай отурганыбызга эле Кудайга ушундай рахмат айтайлы. Ошондой мүмкүнчүлүктү берип атканына шүгүр келтирейли. Анан садака берүү, зекет берүү биздин пайгамбар алейхисаламдын көрсөткөн жолундан кетсек, биз сиз эңсеген, биз эңсеген бейишке карай Кудай буюрса сапарыбыз. Ошон үчүн Болот байке эртерээк жакшырып кетиңиз. Байке, Кудай буюрса мен колуман келишинче байланышып, улам эметкенге аракет кылам. Кудай буюрса Болот байке Аллах Таала берген дартына шифа берсин. Чын жүрөгүмөн тилектешмин, дуа кылабыз буюрса байке. Мындай сыноонун аркасында чоң сүйүнүч бар деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат экен. Кайсыл бир инсанга оор сыноо келсе, ал сыноого сынбастан сабыр кылып көтөрсүн, анын аркасында сөзсүз мындан да чоң сүйүнүч бар деген. Ошо сүйүнүчү менен болсун байке. Канын келсин. Рахмат алтын. Кудай буюрса, урматтуу достор, мекендештер, оорубаңыздар. Ден соолукта болгула. Эч кимибиз оорубайлы. Кудай астында жакшылык кылып жүрүп жашап өтөйлү. Бул кыска өмүр өтүп жатат. Оорусак, оорубасак дагы дүйнөдөн өтүп жатабыз. Бирок жакшылык кылып, жаратканды ыраазы кылып, Кудай астында барууну, жараткандын алдына барууну ар бир инсанга насип кылган болсун. Мен Тайсариев Болотбек Качкынбаевич 1965 туулгам. Талас областынын Көктөкөй айылынан тургунумун. Ушул ооруга чалдыгып 6 айдан бери кыйналып бүттүм. 6 айдан бери өтө кыйнап салды. Мынакей күндөн күнгө кетип атам. Артка кетип атам, алдыга жылыш жок. Анан ушул Индияга сапар алып, Индиядан лечение кылсакпы дегенбиз. Ошого Байке, сизге кандай диагноз коюшту врачтар? Мага диагноз уйку безде шишик бар. Рак. Ал шишик өттү, бүттөн кызып салган. Өт болсо бияка түшкөн. Өт биякта жүрөт 6 айдан бери. Ошо менен азыр кыйналып атабыз. Өтө чыдабай калдык, мындай айтканда. Кыйын болуп атат. Мындай айтканда жададым ошо оорудан. 6 айдан бери шланга менен жүрөм. Операцияга берден болбойт деп коюшту. Только Индияда болот деп койду. Ошо. Сиз химияны канча жолу химия алдыңыз? 3 курс алдым, анын ичинде 9 жол алдым да. Ал артка кетирип атат кайта. Ошо химия алууда сизге мындай химияны, мисалы, адам дары ичсе, мисалы, баш ооруп атса, мисалы, дары ичсе башы базылып калып атпайбы, мисалы да? Сизде химия алганда кандайдыр бир жакшырганга бир сезилип атабы, сизге сезилген жокпу? Жакшырганы битке бар, бирок андай эмес, кайта организм слабый болуп баратат, организм. Мөлөк жактар. Оор, бөйрөк. Сизге азыр общий химия берип атат да, э? Точный химия бере алган жоксуз? Жок, точный химия элекмин. Ошондо да маселе болуп атпайбы азырчы? Маселе ушунда болуп атат да, байке. Бизде ошон үчүн эмне үчүн биздикилер сизди Индияга деп жатышат? Мен себеби өзүм врач эмесмин да, бирок Индияга деп аткан себеби бизде точный химияны берүү эмелери дагы мүмкүнчүлүгү жетпей атат да. А сиздики азыр ошол уйку без болсо, ошол уйку бездин өзүнө гана берилсе химия, башка органдар жабыркабайт эле деген сөз болот атпайбы? Анан ошон үчүн сизди эртерээк эметтеген ошол да. Индияда точно ошо биопсия алат экен дагы. Ошол эле органга берет экен. Биз ошол Индиян врачтары менен консультация алып, сүйлөшүп, ошондон улам биз ошо Индияга деп аракет кылып атабыз да. Ошо
башка органдары жабыркап мындай кыйналбайт экен. Бул после химия аябай өлүп эле тирилип атат. Мындайча айтканда. Анан баягы үмүтүбүз ошо Индия болуп атат. Ошактын химиясын хотя бы алсак дагы бир эле органга ошол уйку безине ошого берүүчү химия экен. Ошого да үмүтүбүз зор болуп атат. Күндөн күнгө акыбал болсо мына мындай кыйналып эле артты көздөй кетип атат. Эми баягы Кудайдын буйругусуз бейажал чымында өлбөйт дегендей эле бир Кудайга гана жалынып отурабыз ошо. Мен жолдошум кандай адам деп нетсем, менин жолдошум билбейм, дүйнөдөгү эң жакшы адамдардын катарына кирет. Ак көңүл аябай. Ушу балдардын да бир чекесине чертип бир мындай урушуп меткенин да көргөн жокмун. Кээде бирке үнүн көтөрүп сүйлөп алса, кайра кейип калат өзү ушу ичиненчи. Анан билбейм, мен эч бир жаман жагын элестете албай койдум абышкамдын. Анан кандай болгон күндө дагы деги бир ушу бир жакшы эле жакка умтулуп атабыз да, ушу жакшы Кудайымдын бир берген бешенебизге жазган жашты көрөбүз дечи баары бир. Анан кийин бир жагынан баягы Кудай таалам деле изденсең берем үмүт деп ушинтип турбайбы? Анан ошо үмүтүбүз деле ушул болуп атат. Биякта мына Кыргызстандан деле рахмат врачтарына ушунча аракет кылып ушинтип атат. Эми ал колунан келген нерселерин кылып атат бизге. Анан баягы Отурам. 2ден баштап 5ке чейин чалып отурасыз. Уктабайм да. Телефонума тартып койгон бүт. Отурам, түшөттү күзүп алып ошо. Жатып уктай албайм. Буягым аңтарылат, кускум келет, ыткытам. Ыткытканда вообще токтобой калат да. Ошол бир берекет пайда болду да. Могу 6-химиядан пайда болду. Ыткытканда могу жериң жүрүп кетиштейт. Ичим азыр мындай жатсам, ич агарым бияк келип калды. Азыр биякта. Бул биякта келип калды. Анан мынтип өйдөрүп болуп койсом, биякка тыгылып калат. Биякка жатсам, биякка тыгылат. Анын үстүнө мунум да бар да. Мунум биягымда. Биягы мен жата албайм. Ушул да өтө кыйын болуп атат да. Бул диагноз сиз укканда кандай кабыл алдыңыз? Байке кандай болуп? Мен бул диагноз алганда оюма деле көп алган жокмун, бирок болот экен, ар бир кишинин башына келсе байтал жок дейт. 6 айдан бери чыдап эле келатабыз. Өзүм самоуношение кылып унутуп коеюн дейм ошону. Болбойт экен, бир Кудайдан да, бир Алладан да. Алла шифасын берсе. Кыйналган убакта аябай эле кыйналып түнү менен уктай албай да чыккан күндөр болот. Жанында ушу айлам кетип, суу десе суу алып берем, дары десе дарысын алып берем. Ушу түнү менен уктай отурат мантипчи. Мындай жатканга да болбойт окшойт, жатканда бүт тыгылып атат, оозума келип калат деп ушинтип анан отурабыз, ушинтип таң атканга чейин отурабыз. Анан бир аз ылдыйлаганда анан дарыларын ичкенден кийин анан уктап кетет. Ошо химиядан кийин ушинтип аябай көп кыйналып атат да келипчи. Мен ошо Азамат балам жөнүндө ошо илгери эле бир 10 жыл, даже 10 жыл жетип жетпей эле билем. Ушундай ушунчалык эле дегдеп, анткени мен 15 жылдан ашык болду 3 баланы багып алганыма. Анан эле ушу кайрымдуу кылат экен ушу Азамат деген ушу жонарктык бала экен десе эле деп эле аябай неметип берчүмүн. Фамилияңды деле билчү эмесмин анда чын балам. Анан кийин эле ошо 15 жылдыктан болот, 3 бала дагы ошо 15 жылдыктын жээндери болот. Ошо Бузурманкул деген жестен бар эле, ошонун угуп калдым. Өзү кайтыш болуп кетти. Анан ошо Бузурманкул жестемдин кийинки турмушундагы кичинекей балдарына там салып бериптир деп уктум да ошо. Деп баягы угуп жүргөн нерсеңди өз көзүң менен көргөндөн кийин ушунчалык ыраазы болуп жүрдүм да. Андан кийин эле Бишкекке барып калдык биз. Бишкекке барып эле ошо бир аз ошол жакта жашап калып эле ошо Азамат жөнүндө эле аябай неме чогулта баштадым да, ошо информация ошо кантип жолугам деп эле бир телефонун неме аркылуу алып эле анан ошо Азаматтын өзүнө жолугуп калып, ошо 3 балага дагы аябай жакшы жардам берип жүрдү. Пандемияга чейин аябай жардам берди Азамат бизге.
унун ундай, майын майдайтын билет. Ар бир неме сайын ушундай жардам берип жүрдү. Анан кийин этаж убагында жанагы Курман айттын немелеринде анда жардам берип жүрдүк. Азаматтын бүт эле офистерин да билип калдым десем болот. Келипчи кайсы жерде болсо да ошол жерге барып калыптырмын. Келипчи чалып эле Майрам деген кыз иштеди, эки эгиздер иштеди анда дагы. Алар да бешке таанып калды, алар да мени бешке таанып келипчи. Азаматтын өзүнө көп мете албай эле ошо өзүнүн неметкендери ушундай жолугуп эле ушинтип жүрдү да көбүнчө. Анан кийин өзүм да нааразы болуп эле ушинтип эле жүрдүк. Анан балдар да бирке чоңое баштады. Көп анча мындай кайрыла албай калдык. Мындай өзүбүз менен өзүбүз боло баштадык. Анан эле ушу чалым ушинтип ооруп калгандан бери эле шыр эле Азаматты ойлодум. Ай, ушу Азаматка жолугайын, Азаматка метейин деп эле ютубтан издеп метип кирдим. Анан эле Азаматтын адресин таап алып эле мынакей ушунчалык ишенгеним, ушу элге көп мындай позитивный нерселерди кылып, комментарийлерди да окуйм, көп кишилердин дагычы ушу жалаң ушу позитив жакшы нерселер жөнүндө жазат экен. Ушу Азамат балам жөнүндө ушу өмүрү узун болсун, бактылуу болсун, Кудайым эки дүйнөнүн бактысын берсин. Ушундай бизде энелерди ушундай көз жашын мындай койчу деп буга чейин деле Азамат менен меткенде да бир эки жерге да кайрылып көрдүм. Ошо мындай балдардын немесинен улам кайрылат кезиң. Анан эже сиздер аз эле эмес, сиздер көп деп эле ушинтип койгондо күндөрү болду. Ошо канча бир кайрымдуулук кылган инсандардын. Анан бирок Азаматтын ошо тетири айтып, эже качан болсо дагы мейли мына эже келиңиз, мейли эже мына берден жолугушайык, эже ушундайлык деген ушунчалык карапайым, ушундай элди түшүнүп биз менен болгонуна ушунчалык ушу Азаматтын ушундай карапайымы ушунчалык жагат да бизгечи. Мен лично өзүм, балдарым ушунчалык мен мактап ушундай ушу Азаматка ыраазы болуп отурабыз. Качан да болсо Кудайым ушу эки дүйнөнүн жакшылыгын берсин. Ушу кандай ушу эне төрөдү экен деп ушу Азаматка ыраазы болом да, атасына да ыраазы, энесине да ыраазы болом мен Азаматтын. Мен билбейм, мен Байкең эгер неметип кеткен мен эч өзүм элестете албайм. Мен даже жашоо токтоп кала тургандай сезилип берет да мен ушу Байкең менен эметсең. Ушул экөөбүз ушунчалык бири бирибизди жакшы көрүшүп баш коштук да. Мындайча айтканда, баягы кээ бирлер айтат эмеспи, сүйүү жок деген. Жок, биз Байкең экөөбүздүн ортосунда сүйүү пайда болду да. Ошодон улам ушинтип бири бирибизди сыйлап, мени мынакей батиш дегенден эч эметкен жок, чекеме бир да чепкен жок Байкең. Мен эч жаман жагын эч көрө албайт экенмин ушу Байкеңдин. Анан ушуну кантип мен жок, мен элестете албайм наркы немеге. Ушу алымдын жетишинче Кудайымдан суранарым, ушул эли журттан айлабыз кеткенде ушу жардам сурап кайрылып атабыз. Баягы боорукер инсандар бардыр. Азыр эми баягы ушунчалык силерден жаш балдар ушунчалык кайрымдуу болуп чыкпадыбы? Анан сенин да ушу айнанайын атыңарды угуп, ушу силерге жактырып, силерди каалап, балап жактырып ушу кайрылдык. Балдарыбыз метип атканда да анда дагы ушу сен жардам берип жүрдүң, канча жардамыңды алдык биз жана жетим балдарыбыз болуп, канча Азамат сен жардамыңды алып, анан ушу оюбуз ушу акыркы үмүтүбүз ушу сен болуп калдың да. Ушу сен ушу бирдеке кылып ушу жакшы ушу метсең эле ушу Байкең жакшы болуп эле арабызга кошулуп калса чоң болчу бизгечи ошолчу. Анан Байкеңдин аркы нерсесин мен элестете албайм. Өзүм ушут Байкең менен ошо жаңы жашаган астында эле инвалидмин өзүм деле. Анан 3 бала багып алдым эле, бир тууган бөлөм эле ушу Көктөкойдон кайтыш болуп кеткен. 75-жылы жылып болчу, анын 3 баласы калган, 2 эркек, 1 кызы. Ошо анан Байкең менен кошо жашап, ушу багышып жүрдү ушу киши, аябай ушунун эмгеги зор ушу кишинин. Анан анын ичинен дагы экөө, бирөө кан оору, бирөө бөйрөк оору болуп оорукчан болуп калды. Ошо бессрочныйга чыгышкан экөө тең ошо инвалидность бар аларда дагы. Анан бир үйдө ошо мен өзүм дагы кошо инвалиддигимди айтпай багып алдым эле. Анан бир үйдө 3 инвалид эле экен. Байкең бизге аябай чоң жардам берип атчы эле. Минтип бул киши да ушинтип ооруп калды. Балдар деле бар. Балдардын деле өз оокаты өзүндө экен, кыздардын деле өз оокаты өзүндө, тууган уруктуку деле өзүндө экен оокаттары. Алар деле колунан келген жардамыбызды беребиз деп ушинтип атат. Эми анан уят деп ушу эл эмне дейт деп 2 айдан ашык жүзү болду. Ушу элге да кайрыла албай
Анан эл эмне дейт дегенде оору кыйнап коет экен бизди. Ошо айлабыз алты кетти да, көрүп туруп мынакей жолдошумдун немесин мен да кыйналам, мен да жанчылам, түнү менен уктай албайм. Өзүмчө чыгып алып дагы өзүмчө бук болуп аябай ушу Кудайдан тилейм, намаз окуп атып Кудай намазыман да тилейм, ушу киши ушу бешенебизге ушу киши аман болуп ошо кишинин эч жаман албайбыз.